тема билим берүү, тарбия жана бирге үйрөнүү деп аталат. Ал үчүн бизге конокто Кыргызда азыркы жаш муундан азыр жаңы чыгып келаткан педагог ойчул коногубуз бар, Асылбек Жолдонбек мырза. Кош келипсиз. Кош болдук. Эми азыр негизинен мен ойчулдар менен бул жерде талкуулаганды жакшы көрөм да негизичи. Анан кийин баягы бирок сизге ойчул десем, кой деп едиңиз. Сизди педагог эле депчи. Бирок мен негизи түшүнүгүмдө негизи ойчул философ деп кошкондо бир мынандай калып рамкадан чыгып, изденип, калыптанып калган стандартты өздөштүрүп, бирок анын да чеги бар экенин билип, андан ары секирип аткан кишилерге көбүнчө мындай айткым келет да. Рахмат. Эми азыр Кыргызстан эркин өлкөбүз, эркин айтабыз. Ойлогонубузду айтабыз. Өзгөчө могу акыркы учурда Зиренин атасы экен дегенде мен сизди ансыз эле сыйлайт элем, анан 5 метр таң бердим. Рахмат. Бул Асылбек агайыбыз мындай жүргөн менен бул кандай мындай кызды тарбиялап коюптур деп. Анан Зиренин ырын эле эмес, анын инглисче сүйлөгөнүн укканда тим эле тамшанып, бул каяктан үйрөнгөн нерсе, бул ким болду мындай деп андан 5 метр мындай таң калдым да. Мындайча айтканда бир феномен. Кызыңыз эле феномен эмес, бул ата энеси да феномен экен деп мындай өзүм ичимен мындай сыймыктанып, деп суктанып да койдум да. Эми темабызга киришели. Негизи мынау билим берүү, бирге үйрөнүү, тарбия деген мындай бала өстүрүү же кыз өстүрүү деген сөздөр бар да. Бул негизинен бул сөздөр айрым учурда бири комплементари, мындай толуктап тура турган түшүнүк, бирок ошентсе дагы кээ бир учурларда негизи кээ бир билим берүү бул тарбияга көп басым салып ийгендей деп да айтышат да. Негизи бирок азыркы жаңы доордун чакырыгына ылайык билим берүү бул тарбия менен гана чектелбей, да башкачараак кетсин деп айтып атат да. Негизи акыркы мезгилде ушул туурасында сизде кандай ойлор мындай ачып, ышталып, мындай түшүп атат да? Өтө мындай жакшы учка тийип кеттиңиз, Сейдик мырза. Биринчиден ошол саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, Facebook колдонуучулар. Анан азыркы күндө ушул 21-жылында ушул адамзаттын мындай ишмердүүлүгүндө көп тармактарга мындай кайрадан кароо, чыгармачыл көз караш менен кароо деген сыяктуу бир көз караштар калыптанып, адамдар ойлонуп, толгонуп, мындан кийинки өнүгүүбүз кандай болот, биздин келечек муун кандай болот деген сыяктуу ойлонуп аткан нерсе да. Ушул багытта ата эне катарында, анан мугалим катарында, мурун өзүңүздөр билгендей мындай ата эне, анан мугалим мындай маалымат булагы катарында кызмат кылчубуз да. Биз болгон маалыматыбызды балдарга берип, ошол өзүбүз жашаган чөйрөнүн алкагында мындай балдарды чоңойтчубуз да. Көбүнчөсүн мындай балдар сырттан маалыматты азыраак алчу эле. Азыр мына өзүңүз айткандай мындай ааландашкан бир доордо жашап жатабыз. Азыр ата эне, мугалим албетте негизги таасир этүүчү күч. Алардын сөздөрү, айткандары эмес, көбүрөөк жашагандары таасир эткен заман. Өрнөгү, жүрүм туруму, деги эле өзү жашоо болгон философиясы. Анан өтө маанилүүсү биз ошол балдарга көбүрөөк мындай өзүбүздүн ата эне катарында, педагог катарында өзүбүздүн оюбузду таңоолой бербестен, биз аларды ачышыбыз керек. Ар бир адамдын ичинде бир уктап жаткан күч бар, дарамет бар да. Ошол ата эненин, педагогдун менин оюмча негизги милдети ошол дараметти көрө билүү, ошону ачуу. Демек ата эне мисалы үчүн педагог катарында мага окшотуу эмес менин баламды. Аны ачуу. Демек ачып биз мүмкүнчүлүк болсо шарт түзүп койсок, бала сөзсүз түрдө өнүгөт, өзүнө, үй бүлөсүнө, коомуна, керек болсо адамзатка кызмат кылган бир адам катары өсүп чыгат деген пикирдемин да. Сейдик мырза. Эң сонун. Негизинен баягы Аутсанын мурдагы ректору Эндрю мырзанын да бир айтып калганы бар да. Бул негизинен илгери деген көп информация билген адам мындай баланчы дейт да. Ошол классика катары мисалы биз билебиз, что где когда деген оюндагы бул популярдуу болгон ошондон да көбүнчө мындай Википедия сыяктуу, энциклопедия сыяктуу биз информацияны көп билебиз. Албетте. Ошо сыяктуучу. Бирок азыр деген нерсе бунун баары мына компьютер, биз Википедияны жеңе албайбыз баары. Албетте. Ал жерде ушунчалык көп информация бар. Анан кийин бизге мүмкүн
мындай башка багытта келип атат деп айтып атасыз да, азыр өзүңүз айткан могу негизи биз балдардын ар биринин жөндөмүн мындай байкап, анан ошол жөндөмүн ойготууга жардам берүү, ачуу деп айтып атасыз. Ооба. Азыр негизи мына биздин билим берүү системасында баары эле айтып атат, бул эски система депчи. Анан ушул жаатта азыр кандай иштер жүрүп атабы сиз байкаганыңызча? Мындай балдардын жөндөмүн ачып берүү тууралуучу. Эми биз баягы акыркы бир 20 жылдан бери башка тармактар сыяктуу эле ушул билим берүү тармагы дагы реформаланышыбыз керек, жаңыланышыбыз керек деген нукта жүрүп атабыз да. Бирок башка тармактарга салыштырмалуу бул билим берүү тармагы абдан бир консерватор тармак болот экен да. Оңой менен мындай бурулбайт экен да, абдан өтө чоң ресурстар салынып атат. Эл аралык донорлор дагы бир топ бир каражаттар салып атат. Бир топ долбоорлор ушул Дүйнөлүк банк болобу, USAID болобу, башка бир долбоорлордун бир канча донорлор да келип баргандай долбоорду ишке ашырды. Албетте өзгөрүү бар. Туруп калган жок билим берүү. Бирок тилекке каршы бүгүнкү Кыргызстандагы билим берүү бул ачылышта эле эмес. Биз баарыбыз билебиз муну, сындап атабыз бүгүнкү күндө. ата-эне да муну сезип атат, коомчулук да сезип атат муну. Мындай замандын талабына жооп бере албай атат десек болот да. Жооп берүүгө балким умтулуп атат, бирок жооп бере албай атат. Ошондуктан бүгүнкү күндө ушул жанагындай маалыматтык парадигмадан баш тартып бүгүнкү күндө ушул балдардагы көндүмдөрдү, жөндөмдүүлүктөрдү өнүктүрүү, жана компетентность деп атпайбызбы? Демек, билим жана жөндөм. Жөн эле маалыматтарды билип албастан, өзүңүз айтып кеттиңиз, мына жакшы айтып кеттиңиз, мына бул Google, Wikipedia жана башка абдан бир интернетте чоң бир булактар чыкты да. Ушундай бир маалыматтардын базасы бар, ал маалыматтар ушунчалык кенен жана ар түрдүү да. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө жанагындай жалаң гана маалымат берген эмес, ошол балдарды маалыматты издеп тапкан, ушул издеп тапканын жашоосунда колдоно алган басым жасаган билим берүү системасына кетип атабыз. Бирок албетте азыр мындай кыймылдар биз каалагандай мындай абдан ыкчамдык менен системалуу кетип баратат десек алыспыз. Албетте бул багытта кетип атат. Анан бул коомдо бул мамлекеттин жасап аткан иши. Бирок азыркы күндө мына ушул билим берүү системасынын билимдин балдарга өтө маанилүү экендигин ата-энелердин түшүнүп аткандыгы абдан кубандырат да. Мисалы үчүн мына Бишкекте мына жүздөгөн жеке мектептер пайда боло баштады. Өзүңүз байкап атасыз. Андан тышкары ата-энелер мына азыр эле мына келатканда мен пробка тыгынга, машинанын тыгына калып атабыз да. Эртең менен кечинде мына Бишкек шаарында, райондук борборлордо, Ош шаарында, чоң шаарларда тыгын, автотыгын эмне себептен? Себеп дегенде ата-эненин баары тең балдарды ташып атат. Ата-эненин мындай мини протестность деп койсок да болот да. Мисалы үчүн жаңы конушта жашаса, ошол өзүнүн микро участогундагы мектеп канааттандырбаса, ата-эне шаардын тиги башынан бул башына ташып атат балдарын. Бул ата-эненин билимге маани бергендигинин, же болбосо ар кандай кружокторго ташып атат да. Бул бир менин оюмча ошол ата-эненин бир чети түшүнгөндүгү, баласынын келечегин ойлонгондугу, анан экинчи чети бир мамлекетке жардам болуп атат. Себеп дегенде ата-эне өзүнүн каражатын төлөп, керек болсо ата-эне бүгүн талап кылып атат. Тыйыныбызды эле төлөйлү. Давайте сапатты камыз кылгыла деп деген ата-энелер бар да. Бул абдан менин оюмча жакшы көрүнүш. Бул жакшы көрүнүштө турат. Албетте. Негизинен билим берүүгө биз көңүл буруп, бул маанилүү экенин азыр мындай менчиксектер өзү ата-энелер түшүнүп атабыз. Биз ошого дагы коюмча умтулуп атабыз. Анан негизинен бирок менчик мектептер, мамлекеттик мектептер бүгүн баарыбыз эле мындай алдыга умтула турган адамды жасайбыз дейбиз да, тарбиялайбыз дейбиз да. Негизи муну сөзгө сиз кандай карайсыз? Бул бизге кандай десем, билим берүү керекпи же тарбия керекпи? Уш сөздөрдүн айырмасы барбы? Бүгүнкү күндүн билим берүүсү эмнелерге негизделиш керек да? Эми эгерде билим берүүнү ошол баладагы билимди, балдардын ушул башындагы маалыматтардын топтому дей турган болсок, ошол тигил же бул тармак боюнча, же болбосо өзүнүн бир билген боюнча мектептеги окутулган предмет боюнча бир маалыматтардын булагы дей турган болсок, тарбия ошол баланын жашап турган чөйрөсүндөгү өздөштүргөн бир адептикпи, жүрүм турумбу, ушундай кандай бир деңгээлде бир эрежелери, ошол коомдогу анын маданияты
десек болот да. Ошол маданий бир баалуулуктарды өздөштүрүүсү деп да койсок болчу дейт. Анан албетте бул процесс экөө бири бирин толуктап мындай жүрө турган процесс да. Демек адамдын жанагындай жүрүм туруму социалдашуусу, демек социалдашуусу, коомго окшошуусу мындай жөнөкөй деп баштаттым да. Анан анын билими, маалыматтуулугу экөө эр шаркак жүрөт да. Анан негизинен эми бүгүнкү күндө ушул как раз ушул тарбия маселесине келгенде ушул жаштар менен ата эненин ортосунда мындай көбүрөөк карама каршылыктар бар да бүгүнкү күндөчү. Себеп дегенде коомдо мындай ар кандай түшүнүктөгү дүйнө таанымдагы кесим болот экен да. Кээ бир ата эне таң экен. Мисалы үчүн кандай бир деңгээлде мен ойлогондой, мен дегендей болосун дегендей сыяктуу. А бирок балдар дагы мындай абдан чүткү болуп калды азыр балдар. Маалымат булагы айтып атпайбызбы, абдан кеңири болуп калды да. Айрым учурда алар кандай бир деңгээлде чоңдордун же болбосо мугалимдердин же болбосо ата эненин айрым айткандары менен мындай минимум макул болбой унчукпай коюшу мүмкүн да. Же болбосо абдан эле басым жанагындай чыңалуу күчтүү болуп кетсе, протест да кылышы мүмкүн. Ошондуктан бул маселеде келгенде биз баягы педагогдор, ата энелер эң негизги нерсеси баягы өзүбүздүн оюбузду таңоолобастан аларды түшүнүүгө аракет кылсак, менин оюмча дагы жемиштүү болобу деген ойда. Бул жагыңызга мен негизинен аябай эле мындай кошулам да. Баягы азыр негизи биз мындай карайбыз да балдарыбызды. Бул балабыз айталы футболго жөндөмдүү экен, бул балабыз ырга жөндөмдүү экен деп, анан биз баягы адамдык капитал деген түшүнүк бар эмеспи? Адамдык капиталга инвестиция депчи. Албетте. Бирок бизде мурдагы парадигмалардын бири ошо жаттатмадан сырткарыдагы минимум юрист болуп калсаң бир жумушка кирип кеткенге оңой эле деп ойлойт элек да. Бирок ал убакта эмне үчүн дегенде менчик сектор деген анда өнүгө элек болчу. Жок эле да. Баары эле сөзсүз мамлекеттик секторго барчу да. Анан юрист болуп барып, андан ал жерден бир прокуратурага жумушка кирип, же сотко аралашып, ушундай бир өзүн өзү коргой алган бир киши болот эле, же болбосо кийин экономист деп чыкты. Мамлекеттик секторго ганачы. А бирок биз ошол эле учурда мондай бир футболист болуп калат, боксер болот деген нерселерди биз бир бул кандай десем бир мындай бир маанилүү эмес кесип дегендей карап жүрдүк да. Бул деле рационалдык себеби бар да, бул делечи. Анан Жапанда мен көрдүм, карасак, мисалы апалар кээ бир учурда апалар иштебеген менен баласы менен иштейт да кечке. Өзүнүн машинеси менен балдарын салып алып, мисалы кендого барсак, даяр бир эмеси бар. Апасы кошо дайым келет баласын менен кошо. Анан кирип машыгып атса кечке карап отурат аягына чейин. Бүткөндөн кийин анан кийимдерин алышып кетет. Бул мындайча айтып атканда кетип баратканда фидбек берет баланын басына. Фидбек берип, ошол апасы ушу баласынын ментору. Апасы ушу баласынын тренери да, мындай ушу кечке жанына жардам берип жүргөн жардамчысы да. Бул дагы өтө маанилүү мындай бала тарбиялоонун абдан жакшы жолу дейм да. Абдан сонун айтасыз. Сиз дагы мына Жапонияда көп жыл окуп келдиңиз. Ошол тек эле өзүбүз бүгүнкү күндө кыргыз эли өзүбүздүн биз улуттук баалуулуктарыбыз бар. Албетте аларды биз даңазалап, мүмкүн болсо аларды өнүктүрүшүбүз керек. Анан ошол эле мезгилде дүйнөлүк адамзаттын, бул тигил же улуттун эмес, балким айрым учурларда бизде мындай ультра улутчулдар чыкты да. Баягы мындай баардык эле өлкө баягы дүйнө кыргыздарды карап эле басып алып эле жогото тургандай, тилин жогото тургандай, маданиятын жогото тургандай кабылдаган адамдар бар да, таң калам да. Ошондуктан биз өзүбүздүн улуттук баалуулуктарды эске алуу менен биз дүйнөлүк адамзаттын жетишкендиктерин, жакшы жактарын биз алышыбыз керек. Мисалы үчүн ошол эле Жапондордун китебин котордум мен кыргызча. Масару Ибуканын 3 жаштан кийин кеш деген китеби. Байкасаңыздар, ошол Масару Ибуканын бир сөзү аябай жакты мага. Бул дейт, бул нерселер дейт, ушул китепти дейт, аксиома катары кабылдабагыла дейт. Мунун баардык нерсеси эле 100% туура экен деп эле мени кайталабагыла дейт. Бул китепти сындагыла дейт. Сындагыла дейт. Критикалык, сынчыл ойлоо менен карагыла дейт. Бул аябай сонун сөз эмеспи? Андан тышкары мисалы үчүн дагы бир айткан сөзү, ата эне дейт, урматтуу ата эне дейт. Сен дейт ушул албетте бул балдарды тарбиялоо боюнча пикирлер дейт. Бирок балдарды тарбиялоодон мурун сен ата эне өзүңдү тарбияла дейт. Демек баланы тарбиялоо бул өзүңдү талдоо, өзүңдү тарбиялоо менен ишке аша турган нерсе дегендей айткандай бар да. Анан мен 2 күн мурун ушул Жалал Абадта болуп калдым. Атайын бир жаштардын чакыруусу менен жаштар кемп 2018 деген абдан бир жакшы иш чара өткөрүштү. Ушул жерде дагы
ушул как раз жаштар менен ата энелердин ортосунда диалог деген темада ушул мага тема беришти, ошол темада сүйлөөгө туура келди. Анан ошол жерде ата энелер да катышты, жаштар да катышты да. Ошол жерден бир кубанган нерсем, жаштар азыр оюн ачык айтып калышыптыр да. Мисалы үчүн бир кыз айтып атат, эгерде мен ар кандай тренингтерге, семинарларга барам дейт да, мен көп нерсе алдым дейт. Бирок ата энем мага каршы болот дейт да. Алар сенин башыңды адаштырып атат дегендей сыяктуу айтат да. Мен айтып атам, жок, ата энең да катышсын дедим аяка. Анткени ата эне кээ бир учурда маалыматтын жетишсиздигинен улам кээ бир ушундай ойлойт экен да. Ошондой мисалы үчүн ошол ата эне катарында мен ушул өзүмдүн мына биздин курактагылар азыр ата энелер, кээ бир чоңойт болуп калган учурлар бар. Мен айтат элем, ушул балдарыңыздарды тааныңыздар. Балдардын чогуу айрым жерде иштешибиз керек экен. Мисалы үчүн өзүңүз айтып кеттиңиз, мына мурун жанагы юристтер, экономисттер болобу, же болбосо тиги тармак болобу, ал мындай болчу да, баягы атайын бир план бар эле, кадрлар даярдоо боюнча дагы. Тигил же университетти бүтсөң, папкаңды кысып алып, колтуңга кысып алып барсаң айылга, сен үй менен камсыз кылчу, биринчи жанагындай айлык менен камсыз кылчу, мындай камсыз кылып, мамлекет кандай бир деңгээлде сенега бир линияны сызып берчү, ошол линия менен кетчүбүз да. Жок, биз азыркы күндө ал доордон өттүк да. Биз азыр өзүбүздүн багытыбызды, траекториябызды, өнүгүү жолубузду, максаттарыбызды өзүбүз аныктап, өзүбүз жашай турган замандабыз. Мен ойлойт элем, биз уникалдуу бир замандабыз. Ошондон балдарыбызга багыт берүүдө аларды чектеп, дагы бир кыз айтып атат да, мен дейт, ата энем дейт, мен такыр башка кесипти каалап атам дейт, ата энем дейт, сөзсүз түрдө бир башка кесипти айтып, ошол болосун деп мени кыйнап атат дегенде кеңештерди айтып атат, суроону берип атат да. Мен айтат элем, урматтуу ата энелер, өзүңүздөрдүн мисалы үчүн мына мен курдаштарым арасынан деле көп кезиктирип жүрөм да. Мен дейт, муну каалап турдум эле, бирок ата энем муну каалап койду, мен азыр эми кейип атам, мен азыр иштей албай атам деген жаштар көп да, биздин арабызда деле бар да. Демек биз эгерде өзүбүздүн амбициябызды балдарыбыз аркылуу чыгарбайлы да. Анткени ал бизбиз, бала уже башка. Балким биздин каныбыздан, жаныбыздан жаралды. Бирок ал таптакыр өзүнчө инсан, өзүнчө индивид, адам. Демек анын дүйнө таанымы, анын каалоосу, анын ички дүйнөсү башка. Ошондуктан биз ата эне болгондугубуз үчүн балага басым жасабастан, биз балдарыбызга багыт берип, аларды да түшүнөлү да. Себеп дегенде бүгүнкү күндө айрым маселелерде алар бизден да маалыматтуу болуп атпайбы? Сейтек мырза, кандай дейсиз? Туура. Ушундайга баратабыз. Ошондой азыр сөзүңүзгө аралжы бир ортосунда да бир кызык нерсе, биз балдарыбыздан өзүбүздүн баягы өксүктөрүбүздү чыгарып албай, амбициябызды чыгарып албай дегенче. Туптуур айтасыз. Мен эмнеге айтып атам, бул азыр айтканыңызга да өтө маанилүү да. Илгери биз студент кезде 90 жылдардын ортолорунда анан орусча жакшы билбеген студенттер да болчу да, кыргыздар. Биз деле билчү эмеспиз да орусча. Айылдан келип. Ооба. Анан мындай комплекстенип жүдөп, кыйналып, уялышып, анан бирок кийин орусча жакшы эле үйрөнүп кетишти баары. Бирок ошол комплекстери катуу таасир эттиби, кийин балалуу болгондо балдарын атайын ушу мага окшоп кыйналбасын деп, атайын орус бакчаларга берип, орусча сүйлөтүп, анан үйдө дагы орусча сүйлөп, буну дагы бир жетишкендик деп ойлогон учурлар бар да. Бул негизинен эмне үчүн биз балдарыбызды ушинтип чечип салабыз, балдардын келечегин, өзүбүздүн көргөн кыйынчылыктарыбызды балдардан көрүп атабыз да. Мүмкүн орус тили эмес, мүмкүн да башка мүмкүнчүлүктөргө деле берсек. Атаганат, Сейдик мырза, атаганат. Мына бүгүнкү күндө тилекке каршы мени өкүндүргөн нерсе ошол да. Ошол Кыргызстан мына көз карандысызды алгандан 28-жылга баратабыз. Дагы эле орус тили менен чектелип калдык да тилекке каршы. Атаганат, ошол биздин өлкөдө альтернативалуу бир англис тилин үйрөткөн, жапон тилин үйрөткөн, мына кошунабыз Кытай тилин үйрөткөн алда канча мектептер ачылса көп болот эле. Мына Кыргызстанда 2260-ка жакын мектеп бар. Ошол мектептердин дээрлик 95-97%-ында же орус, көпчүлүгүндө кыргыз, айыл жеринде, анан орус тилинде окутат да. Бул жетишсиз бүгүнкү күндө. Мен бүгүнкү күндө жаштарга айтып атам, эгерде эки эле тил билсеңер, кыргыз тилин эле же болбосо орус тилин билсеңер, бүгүн утулуштасыңар. Бүгүн дүйнөнүн тили бул биз англис тилин жакшы деңгээлде билишибиз керек бүгүн. Андан кийинки өтө маанилүү тил болгон кошунабыз мисалы үчүн турат Кытай тилин билишибиз керек. Бул дагы дүйнөдөгү бир гигант мамлекет. Ошондуктан бир мындай биз арканды алыс ташташыбыз керек да. Анан дагы бир нерсе, ушул жанагы айрым ата энелер эмне үчүн сиздин балдарын орус мектептерге берет деген учурда бул жерде мындай бир канча факторлор бар да. Бар экен да. Мисалы үчүн өткөндө бир былтыр бир Нарынга барып калсам айтып калды да, бир эже айтып калды. Нарында 8 мектеп бар.
8 мектеп бар, анан кийин 8 мектеп бар. Ошол жерде 90 жылдарда баягы ура болуп, 89 жылы баягы мамлекеттик телевиз кабыл алынып, статуска ээ болуп, анан баягы 91 жылы мына көз карандыска ээ болгондон кийин ата энелер массалык түрдө кыргыз класстарына берген да. Дээрлик кээ бир мектептердеги орус класстары жабылып калганга чейин барган да. Бирок ошол уламалуулукту, ошондой бир жанагындай ушунчалык улуттук бир сыймыкты биз кармап кала алган жокпуз да. Анан кайра эле дейт, ушулайча айтат, анан кийин 5 жылдан кийин дейт, балдарыбыз бүттү дейт. Жогорку окуу жайга барса дээрлик баардыгы орусча экен. Караңыз. Жогорку окуу жайлар программаларын азыркыга чейин кыргызча элек да. Мына айрым агайларыбыз, профессорлорубуз дагы эле болсо баягы сары кагаздарын орусча окуп жүрүшөт да. Мына караңыз. Демек ошол уламалуулук болуп кеткен жок. Андан кийин бизде өндүрүш жок болгондуктан балдарыбыз сыртка чыга баштады. Сыртка чыга баштаганда жалаң гана кыргыз тилин билсе, жанада бир кыйналат экен. Ушул факторлордон улам мына кайра эле өткөндөгү мына ушул цифра эми ата энелер тескерисинче талап кылып атышат да. Жок, орус класстарын ачпасаңар биз балдарыбызды бербейбиз. Эмне себептен? Бул баягы ата энелердин каалоосунан же болбосо бир баягы жанагындай комплекстен эмес, айрым учурда муктаждыктан улам болуп калып атат да. Муктаждыктан болуп калып атат. Анан кыргыз мектептерге берген ата энелерде бир башка дагы мындай таяныштар, башка дагы негиздер бар да. Кээ бир, мисалы үчүн, кээ бир кыргыз класстарга бергендер айтышат, жок, балдарыбыз тартипсиз болуп калат экен. Менен айтышып калат экен. Орусча алыш болуп калат экен. Ошондон кыргыз тилине бердик. Адептүүрөөк болот дейт да. Ал эми орус классында бергендер айтат, жок. И так эле бизде кыргызда үйдө кыргызча сүйлөшөбүз. Ой, орус тилин үйрөнө берсин. Эч кандай зыяны жок деген дагы мисалдар бар да. Ушундай аябай ар кандай. Ар түрлүү. Ар канча адам болсо ошондой экен. Ошондой болуп атат. И бул жакшы нерсе менин оюмча. Кандай дейсиз? Негизинен кандай десем, жакшы жаман экенин билбейм, бирок билбейбиз. Да. Жакшы жаман экенин бирок неме деп айта алам да. Кандай десем, бир патаан деп коет го, патаан. Мындай бир окшоштук жок да барбырчы. Себеби дегенде кээ бирлери ошол өксүк болуп орусча билбей, анан балдарынан мынандай өксүгүн чыгарып алгандай да. А кээ биркилер болсо тетирисине прагматикалык жактан мектепке барып кийин кыйналат экен, университеттен кыйналат экен. Мисалы азыр мен лейлектик бир студент бала менен 4 жылдан бери агай шакирт болуп катташып жүрөм да. Мектепте окуп жүргөндө тааныйт элем, анан азыр бул жерге окууга келди. Анан социалдык кызматкер болом деп окуп атат да. Анан ал жакта кыргызча окуп келди. Бирок абдан жакшы 3-чү гимназияны бүтүп келди. Жакшы. Гапыр Мадаметтин гимназиясы. Өтө сонун. Ал ушул мен эфирден пайдаланып айтып коелу, мына бизге эфирге чыгып калсын, ушул Гапыр агай. Мен айтат элем, ушул бүгүнкү күндүн чыныгы улуттук баатыры ушул Гапыр Мадамелов да. Себеп дегенде ушул 3-чү гимназияны Лейлектеги алыскы жердеги ушул бүткөн балдар ушул улам жолуккан сайын ушул агайдын мындай ишмердүүлүгүнүн бир жыйынтыгын көрүп кубанасың да. Өтө жакшы. Демек мен айтат элем ушул республикадагы педагогдорго өзгөртсө болот экен да. Мына Гапыр агай ата эне менен, бала менен абдан жемиштүү иштегендигин абдан бир өрнөгүн көрсөтүп атат да. Ал агайдын ошол мектептин артыкчылыгы эми, мисалы алар кыргызча окушат, аябай. Анан бирок ошол учурда инглисчени жакшы үйрөтүшөт окшойт. Себеби ошол жигит бияка келип азыр орусчаны эми бир аз үйрөнүп калдым дейт азыр. Бирок инглисче абдан жакшы сүйлөйт. Жакында чет өлкөгө да барып келди, бир сыйра өзүн бир кыска мөөнөткө окуугачы. Анан бирок ал бул жерге келип бир түңүлгөн нерсеси бар да. Ошо университеттерге барабыз дейт. Барган менен ошо сиз айткандай сабак орусча эле болсо макулбуз дейт. Бирок кызыгы дейт. Ошол интернеттен, Википедиядан алып эле дейт. Анан ошол лекцияларды бизге мына монотондуу жазгыла деп эле диктовать этип ошону жазаттырат дейт. Анан мен окуумду таштасамбы деп да ойлонот да. Мага ушундай билимдин кереги барбы деп ушуга окшогон мындай кейстер бар да. Абдан өкүнүчтүү. Аз эмес тилекке каршы. Ошого мындай карасаң, мектепте үйрөнгөнүбүз анан келип мисалы ОРТ деп тапшырып аткан сынактардын мазмуну, анан университетте киргендеги ал жердеги дагы бир башкача чөйрө, мындайча айтканда бир өлкөнүн ичинде эле бир эки өлкө сыяктуу
чөйрө болот да. Мисалы мен Жапонго барганда биринчи жолу сынак бергенимде университетке кирип атып биринчи предметтен жакшы тапшырдым мен. Жапон тилде жаздым. Бирок тил тапшырмасы бар экен. Чоң текстти жапончодон инглисчеге, дагы бир текст чыкты инглисчеден жапончага котор дегенчи. Мен чет тилден кайра чет тилге которгондой болдум да. Ушуга окшогон чоң сынактар, ушуга окшогон сынак ошол баланын башынан биздин өлкөсүнөн болуп атат да. Келип эле мындай орус тили, анан өзү бирок кыргызча келет, анан мындай дагы бир кыйынчылыктар ушундай бир айкалышып кетсе кандай болот эле деген дагы. Эми бул жерде мындай албетте биз жогоруда айтып кеткендей ушул билим берүүнүн мындай кемчиликтери көп эле болуп атпайбы бизде. Эми бүгүнкү күндө ушул жогорку окуу жайда иштөө тажрыйбасы бизде да бар, бирок ошол адамдардын беринде да. Анан дагы бир нерсе, бул жерде биздин студенттерибиз абдан сабаттуу болушубуз керек. Мына ошол эле балдар, айрым студенттерде мына акча төлөп окутуп атышат. Же болбосо мамлекеттик бюджеттен окутушат. Эгерде ошондой сыяктуу мугалимдерди көрүп калган болсо, ошондой студенттердин үйрөнүүсүнө, алардын убактысына, алардын эртең менен эрте келип туруп кыйналгандыгына карабастан ошондой бир кайдыгер мамиле кылган болсо, менин оюмча бул студенттер ошол жетекчиликке билдирип, ошол агайдыбы же эжейди уяткарып, ушундай нерсе барышыбыз керек. Демек биз бүгүнкү күндө ошол айрым учурларда өзүбүздүн укугубузду билип, талап кылганды да үйрөнүшүбүз керек да. Себеп дегенде эми баягы албетте университет айрым талаптарды коюшу мүмкүн. Бирок ар бир аудиторияда күндө ар бир мугалимди текшере албаган учурда эң мыкты текшерүүчү, эң мыкты мындайча айтканда сынай турган адам ошол анын билимин ала турган адам. Демек, менин оюмча мугалим үчүн, бир педагог үчүн мындан ашкан трагедия жок да. Эгерде мугалим өзүнүн окуучуларынын астында, студенттердин арасында өзүнүн авторитетин жоготсо, өзүнүн кадыр баркын жоготсо, ошол ишине болгон кайдыгерлигин көрсөтсө, бул эң биринчи, эң негизги кезекте ошол өзүнүн адистигин, ошонун өзүнүн кесиптештерин мугалимдикти, агартуучулукту түкүргөндүгү да, мындайча айтканда өтө бир мындай чыккынчылык да бул менин оюмча. Ошондуктан бул нерсеге менин оюмча жаштар бүгүнкү күндө жол бербеш керек биринчи кезекте. Эми баягы буга чейин бир аз сүйлөп кеткен сөзүңүзгө кайра кайтайын да. Баягы айттыңыз, негизи биз бул ачкыч ушул жерде жатат деп ойлойм да, билим берүүдө. Биз балага шишеге суу куйгандай эле эмес билимди, бирок ошо баланын табити эмнеде, келечекке ушу эмнеге жөндөмдүү деп ошол потенциалын ойготуу, ошонун ачуусуна жардам берүү деп айттыңыз да. Мен Жапонда жүргөндө бир 22 жаштагы бир бала жазып жүрдү мага. Мен да ушу чет өлкөгө окусам жакшы эле, мага кандай жардам бересиз деп. Анан мен айттым, магистратура, PhD бар, мындай же кеңештер берип атасыз. Мындай кылсаңыз болот. Эгер магистратурага келсеңиз, мисалы Жапонго келсеңиз, бир 4 жылдай окуп кетсеңиз болот, мүмкүнчүлүгү мененчи. Эгер дагы PhD калсаңыз, мүмкүн 7 жыл каласыз, дагы 10 жылдап жүрсөңүз болот. Ушундай мүмкүнчүлүктөр бар деп айтсам, анан бала ойлонуп калды. Мен көпкө кете албайм деди. 4 жыл болсо узун экен мага деди. Анан эмне себептен десем, мен ата-энем карашым керек. Апам жалгызбой, апам карашым керек деп калды. Анан анда дагы бир жолу бардыр дедим да. Мүмкүн апаңды деле алып кетесиң дегендей ой келди ичименчи. Өзүң окууга кетсең. Анан бирок сурап көрдүм, апаңыз канча жашта десем, апам 45 жашта деди. Бул деген нерсе, сиз бай айтпадыңызбы, шаарда ата-энелер балдарын окуганга умтулуп, мейли акчасын деле берели. Бирок мындай ушул биз ойлогон билимдүү болуп, биз ойлогон сапатка ээ болуп, дүйнөлүк стандарттарга жооп берген даяр кадр болсун деп ойлоп атат депчи. Бирок ошол учурда мен бир аз түшүнбөй да калдым, таң калып да калдым да. 45 жаштагы эми мен апаны балким аялуу эмес. Жок, апасы. Дене бою жакшы эле. Ооба. Эч кандай эмес. Эми 22 жаш болсо, ошондо 22-21 жашта турмушка чыккандардын балдары ошол эле. Ата-энеси балким бир жери аялуудур. Жок, Эч кандай жок. Бирок 45 жашта негизи
ата эне дагы балдаргачы өлүгүн артып негизинен мындай мени багышың керек деп милдет кылбашыбыз керекпи? Кандай билесиз ушул жагынан? Менин оюмча 45 жаш аябай эле жаш эмеспи? Албетте, өтө эле жаш да. Мына биз 45-тебиз азыр. Биз 40. Эми мисалы үчүн мен ойлойм, албетте ата эне ошол балдарын бир эрежеге жеткизип, ошол балдары бир деңгээлге, адамдык болобу, адистик болобу деңгээлге чыксын дейт. Анан деги эле өзү менин жеке пикиримде балдарыбызды мени багасың деп тарбиялоо менин оюмча туура эмес да. Биз айтып атпайбызбы, эгерде кандай бир деңгээлде жанагындай биз балдарыбызды татыктуу билим берген болсок, татыктуу өстүргөн болсок, балдарыбызды ачкан болсок, ата эне менен баланын ортосунда бир гармония болот да. Бул гармония бир кандай бир деңгээлде бир баягы милдеттендирип, кадыр колкой кылуучу бир нерсе эмес да бул. Мисалы үчүн бала менен ата эне менен баланын ортосундагы мамиле бул бир баягы мындай милдеттеме сыяктуу, мажбур сыяктуу болбош керек да. Демек, эгерде баланын жанагындай өзүнүн ишмердүүлүгүндө бир нерсеге жетсе, эгерде ата эненин бир муктаждыгы болсо, мүмкүнчүлүгү болсо, сөзсүз түрдө анын кереги тиет. А бирок мен белгилүү бир куракка жеткизсең, болду эми сени окуттум, чокуттум, мени бак дегендин өзү менин оюмча бул бир аз мындай ата энелик сабатынын жоктугу деп айтат элем да, жумшак айтсакчы. Демек, ата энелик маданияты төмөнүрөөк деп айтат элем да. Демек, биз балдарыбызды канат кактырып учуралы. Ошол эгерде балабызга татыктуу тарбия берген болсок, ошол балабыз эртеби кечпи эгерде биз балким айрым нерселерден мындай Кудай муктаж кылбасын, муктаж болуп калсак сөзсүз түрдө каралышат. Бирок мени багышың керек, сен эч жака кетпейсиң деген нерсе менин оюмча мындай өнүгүүнүн мыйзамдарына туура келбейт да. Эми мисалы бул жерде дагы бир нече себеби бардыр. Албетте себеби болушу мүмкүн, ар кандай себеби болушу мүмкүн. Мен айткандай жанагы аялы болушу мүмкүн, башка нерселер болушу мүмкүн. Эми ар бир мындай адамдын өзүнүн жашоосунда эми өзгөчөлүк болот экен да. Биздин бул салттык жашообузда негизи баягы эң кичинекей баланы алып калабыз да, кааласа каалабаса делечи. Ал анан келин бизди багыш керек деп. Эми бул мындай болуп атпайбы, Серик мырза, кечирип коюңуз, сөзүңүзгө аралчы. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө байкайсыздар, мисалы үчүн көп үй бүлөлөрдө, кээ бир ошол кыргыздын үй бүлөдө, салттуу үй бүлөдө бизде бир 45-50гө чыккандан баштап эле ата эне ооруп, баягы мындай башкаларга көз каранды болуп, анан психологиялык жактан карый баштайт да. Мен карыдым, мен карып калдым, мен силер багасыңарбы, тиги деп. Жок, биз адамзаттын өнүгүү жолун карабайлыбы? 45 жаш, 50 жаш бул бушуп турган мезгил да. Демек, биз ошол баягы студент кезде, же болбосо жаш кезибизде эле өнүкпөй, ата эне өзүнүн өнүгүүсүн, өзүнө өзү кароосун, өзүнүн саламаттыгына көңүл бурууну улантыш керек. Демек, эгерде биз 50 жашка чыкпай эле, же болбосо 60 жашка чыгып эле ооруп калсак, эми Кудай орун ар кылсын, бул дагы албетте адамдын өзүнө да байланышкан нерсе. Албетте сырткы факторлор таасир этиши мүмкүн. Бирок эң негизги нерсеси, биз өмүр бою бирөөгө оорчулук келтирбөөгө аракеттенүү менен биз жашашыбыз керек. Ал эмне? Демек, адамдын өнүгүүсү, өсүп өнүгүүсү, өзүнүн саламаттыгына көңүл буруусу бул өмүрүнүн аягына чейин уланыш керек. Эми бүгүнкү күндө мен мисалдарды көрүп атабыз да, мисалы үчүн 100гө чыккан, 90га чыккан адамдар бүгүнкү күндө өзүнө тейлеп чуркап жүрүшөт. Демек, бул мүмкүн. Муну бир жанагындай өнүккөн адамзаттын коомунан биздин өзүбүздүн эле турмуштан мисалы үчүн мен бир канча ондогон мисалдарды билем. 70ге, 80ге чыкса дагы алдына максат коюп, тигин жасап, муну жасап, ушунда жүргөн апаларыбыз, аталарыбыз бар. Ошолорго ден соолук берсин Кудай. Анан дагы деле бизде мына салттык жашоодо дагы бир окуяны айтайын сизге. Ошол эле таксиде бир жолу кетип атабыз, могу Бишкектен жалдап аткан. Андан кийин балдарын окуттум, антим деп бирөө айтып кетип атат да. Анан бирок кыздарыма көп акча берип мынтип окуткан жокмун дейт. Анан окутпайм дагы дейт да. Анан эмне үчүн десем, кызыма ошончо акча кетирип окутуп туруп анан бирөөгө бербейинби дейт да. Ошончо акча кетирип туруп анан бирөөгө бербейинби дейт. Ошон үчүн мындай эле окуттум дегендей кылып койду да. Бул деген нерсе кызым менин
менин бир кандай десем, менин мүлкүм эмес дегендей сөз мага таандык эмес. Бул Бизге мага да менин үй бүлөмө таандык таандык эмес. эмес деген. Менин үй бүлөмө таандык эмес, бул ырыскыны шунча мен салсам, инвестиция кылсам кызыма. Кайтарым болбойт. Башка үй бүлөнүн мүчөсү болуп калды. Анан мен эмне үчүн кызымды окутушум керек деп айтып Сидек мырза, эми бул көрдүңүзбү, өзүңүз жогоруда айткандай, мындай бир кээ бир исключение болуп калат го четинде, мындай. Кээ бирде ушундай бир өзгөчө бир окуялар болуп калат да. А так бизден мына сиздин жашообузда, биздин жашообузда көрүп жүрөбүз да. Кыргыз эли ушул өзүбүздүн улутубуздан айланалы кызга көп инвестиция салат да. Бүгүнкү күндө билимдүү ата эне мына менин жашоомдо, менин айланамдагы жашоодо, менин тааныган адамдарда, мисалы үчүн Айшатыларда болсо, башкаларда болсун, биз ушуну көрүп атабыз да. А эркек өзүнүн жашоосун алып кетет булар. Эркек баары бир баягы адайсың, будайсың, кара күчү бар жок дегенде деген бир түшүнүк бар да. А тескерисинче жок, кызым бирөөгө кор болбосун, кызымды окутайын дейт кыргыз. Байкайсыздарбы? Бул менин оюмча ушул кыргыздардын бир 80-90% ушундай деп айта алам да мен. Эми билбейм, бүгүнкү күндө балким сиз кездештирген адамдар башкача болушу мүмкүн. Мен ушундай учурларды көрдүм. А эми тилекке каршы азыр ушундай бир түшүнүк кээде коомдо пайда болуп калды да. Кээде ушул бул эми диний түшүнүктөн да болушу мүмкүн, башка түшүнүктөрдөн да болушу мүмкүн. Кызды мындай болочокто бир баягы келин кылып, болочокто бирөөнүн бүлөөсү кылганга эле тарбиялап, баягы мындай негизги функциясы катарында кыз бой жеттиби турмушка бериш керек деген дагы бир адамдардын тобу пайда болду да. Мен айтат элем, кыздын жанагыдай турмушка чыгып бирөөнү баш кошушу, өмүрлүк жар болушу, бул 100 функциясынын бирөө гана. Албетте, ошол эртеби кечпи ал кыз жар болот, үй бүлө күтөт, балалуу болот, бул жакшы дурус нерсе. Бирок бул бир эле мындай анын бир эле функциясы да. Демек мүмкүн болушунча кыз балабы, эркек балабы биз аны ачышыбыз керек. Демек ал эртең ошол өмүрлүк жар тандоодо дагы ата энеси көрсөткөн же болбосо бирөө сөз айтып койгон эле адамга эмес, кыздын да тандоо укугу, кыздын да өзүнүн пикири, кыздын да өзүнүн ой максаттары сөзсүз түрдө болуш керек да. Бүгүн эгерде биз ошол кыздарга ушундай мамиле кылганда гана биз бүгүнкү күндө өнүгүү бир жолуна чыгабыз да. Асылбек агай, мен дагы бир себебин айтайын, ушундайлар эмнеге болот деп ойлосом, мисалы Европага окшогон, Жапанга окшогон, Америкага окшогон мынандай welfare деп коет го, бул бакубат институттар бар да. Мисалы өлкөнүн бюджетинен соц пакеттери өнүккөн өлкөлөр, Жапан, Европа сыяктуучу. Мисалы үчүн Европада мына бул өлкөлөрдө абдан жакшы институттар иштейт экен дагы. Мисалы пенсияга чыксаң деле сен жакшы пенсия алат экенсиң, анан ооруп калсаң деле кадырсыз жашай аласың. 80-90%-ин баягы камсыздырылган компания төлөп, мындай сен ата энеңин бизде каралдым деген сөз ошондон келип чыкканда, мындай балдарыңа каралбайсың да, мамлекетке караласың. Мамлекеттик институттарга караласың. Мамлекеттик институттар ушундай welfare, бакубат система, соц пакеттер мындай сени карап, анан өздөрү менен өздөрү аралашып, булар өздөрүнчө баягындай жамааттарга биригип, шахмат ойноочулар, камыр журуучулар деген мындай коомдор, жамааттар бар да. Ушулар менен болуп, булар көп деле мындай карыганын деле билбей, ушундай өлкөлөр болсо, көп деле мындай балдарына ээ болуп алып, ушу мени баксын деп, ушу баласына жармашпайт экен көбүнчөчү. Бул институттарда мисалы карасаң 90 жаштагы чалдар деле мен ошого сөөгүм артпайын, ошого тоскоол болбойн деп мындай карап калса деле өздөрүнүн тамагын кылып, өздөрү менен өзү жүрүп, бирок балдары деле келип кээде карайт экен, бирок мындай биздей болуп бир жашап, анан ошон үчүн бизде балдар, бала чакасы көбүн учурда ошол институттардын ролун аткарганга мындай мажбур болгонбу дейм да. Биз мүмкүн келечекте бизде дагы эгер ушундай батыраак, мүмкүн ошондой либерал демократиялык коомго өтүп, либерализм иштеп, салыктар өсүп, ушундай мамлекеттик институттар иштегенде, балким бизде да ушундай жендердик, мисалы азыркы аялдарга болгон мынандай адилетсиздик мамилелер көбүнчө мындай азайып жоголо эле деп мен ойлойм. Вот бизде ошол жанагы ошол балдарда тарбиялоодо көпчүлүк учурда мындай жанагыдай авторитардык мамиле, авторитардык педагог өстөмүн кылган учурларда мен тескерисин көрүп атам да. Мисалы үчүн кээ бир ата энелер тилекке каршы ушул өмүр бою баласын жетелеп жүрүп өтөт да. 10-ду бүтүрөт жетелеп жүрүп, 11-дү бүткөндөн кийин жетелеп алып бир окуу жайга тапшыртат. Окуу жайга тапшырткандан кийин кээ бир учурда өзү тандап кызды үйлөнтөт.
үйлөнткөндөн кийин анын үй бүлөсүн жетелеп жүргөн дагы бурдагы жагы бар. Байкайсыздарбы, мисалы үчүн бүгүнкү күндө кыргыздар ушундай эле бир маданиятынын өзгөчөлүгү бар. Анан мына бүгүнкү күндө кыргыздарда ушундай бир түшүнүк болду. Балама там сатып берем деген түшүнүк да, мисалы үчүн. Кандай бир деңгээлде жана баласын үйлөндүрүп, окутуп, анан там сатып берип, бир ушундай бир мындай негизги баалуулуктарга салбастан, мындай утурумдуу бала өзү жасай турган, баланын өзүнүн кандай бир мүмкүнчүлүгүн ачпастан ушундай нерсе болуп атат да. Мен айтат элем бүгүнкү күндө жок, балага биз там сатып бербешибиз керек бүгүнкү күндө. Балага биз инвестиция салып, жакшы багыт, билим беришибиз керек. Эртеби кечпи там сатып алат өзү. Мисалы үчүн мен айрым ата энелерди, мисалы үчүн балдарына там сатып берген ата энелерди, жупун айтсак, мындай жөнөкөй айтсак түшүнбөйм да. Менин оюмча бул баягы бала өзүн өзү реализация аласың да. Бала кандай бир деңгээлде ошондой бир кандай бир деңгээлде билим алып, өзүн ошондой алып кетиш керек да. Анан кыргыздын жанагындай үй бүлөсүндө албетте бизде эми салттуу өзүбүздүн улуттук түшүнүктөрүбүз бар. Өзүңүз айткандай жанагындай күчүү бала калып, баланы багып, эми байкап атасыздарбы, мындай кыргыз эли дагы бирок акыркы күндө мындай кескин бир өзгөрүүлөргө, ар кылдуулукка учурап атат да. Ошол сиз айткан ошол Жапониядагы түшүнүк менен катары эле, Япониядагы тиги Европадагы түшүнүктөр менен катары эле, өзүбүздүн салттык түшүнүктөр менен катары эле ар кандай бүгүнкү күндө үй бүлөнүн формасы балага ата энеге кылган мамиле бар да. Бүгүн мындай кыргыз эли баягы патриархалдык биз ойлогондой эле мындай бир тектүү үй бүлө эмес да. Бүгүн ар кылын кездештирүүгө болот да. Кызык. Эми азыркы бир жашоонун бир өзгөчөлүгү, азыркы замандын бир өзгөчөлүгү болсо керек. Эми сиздин кейске кайталы, баягы сөздүн башында Зире сиздин кызыңыз экен деп, кийимсиз деп атпаймынбы? Абдан таң калдым депчи. Мындай абдан таланттуу кызыңыз бар экен. Рахмат. Мындай эркин ойлонот экен, аябай. Неординардуу абдан. Сүйлөгөндөрү дагы анан инглисче абдан жакшы өзгөрүштүрүптүр, анан орусча көбүрөөк сүйлөгөндөй. Негизи мектепте орусча окуду, ошондой окшойт деп ойлодум. Бирок оюмча сиз үй бүлөдө кыргызча сүйлөйсүз, үйдө кыргызча сүйлөйсүз. Аракет кылгансыз да. Ал деле билинип турат экен ошо. Анан өзүңүздүн жеке мынандай бала тарбиялоо философияңызда кантип жүрүп ушу кызыңыз инглисчени абдан жакшы өздөштүрдү? Эмне кылдыңыз сиз? Негизи өзү биз ошол жубайым экөөбүз, жубайым аты Роза, ошол Роза экөөбүз мындай көбүрөөк үйдө экөөбүз тең педагогбуз да. Ошол экөөбүздүн тең педагог болуп калгандыгыбызга Кудайга шүгүр. Эң негизгиси ошо балдарга өзүбүздүн оюбузду таңоолобастан, экөөбүз ушул балдардын өзүнүн ачылышына, өзүнүн табуусуна, өзүнүн бир иштөө режимин өздөрү аныктоосуна мындай жардам берип, көмөктөшүп, ошону түшүнүп ушундай бир мамиле кылып келебиз да. Анан эми Зере кызым болсо ушул мына азыркы күндө жанагынтип ырдап бир чуу салды, шок кылды барыбыз да, өзүңүз көрүп атасыз. Анан тилди үйрөнгөндүгү ушул кичинекейинен бир курска барган, албетте бир аз курска барды. Анан көбүрөөк мындай баланын кызыгуусуна байланыштуу болот экен да, бул тилди үйрөнүүсү дагычы. Курска аз эле барды. Бирок ушундай жанагындай жогорку деңгээлде сүйлөп үйрөнүүсү көбүрөөк жанагындай кызыгуусуна улам болду да. Бул жанагы чет өлкөлүк фильмдерди аябай көп көрөт. Анан жанагындай музыка, ырларды абдан жаттап, ушул багытта көбүрөөк мындай. Анан театрга кызыгат. Ушул англис тилиндеги ушул Шекспирдин чыгармаларындагы ошол англис тилинде окуп, ошол Шекспирдин чыгармаларына койгон ар кандай эмелерди дагы мындай өзү көрүп ошолорду эме кылат да. Анан эми бул кызыгуусунан алган, өзүнүн кызыгуусунан үйрөнүп алды. Анан дагы жакшы сүйлөп калуусуна ошол English Zone деген Бишкекте сонун бир курс бар. Ошол жерде ошол KK деген Америкадан келген бир досу бар эле. Алар ошол атайын театр ачышты. Ошол жерде театр ачып коюп жүрүштү ошол жерлерде. Ушул сыяктуу мындай өзүнүн үйрөнүүсү менен, анан жеке тажрыйбасы, аракети менен ушул үйрөнүп алды да. Анан негизи эми балаңызды деген төрөлгөндөн баштап эле билесиз да. Мен деле эсимде, мисалы кыздарым төрөлүп атканда кошо турдум да, экөө тең эле. Анан ата болгондон кийин балдарыңды жакшы көрүп бирге уктайсың, кучактап жатасың. Анан канча жаштарга чейин кыздарыңызды, балдарыңызды кучактап бирге жаттыңыз? Эми негизинен бул кызым улуу кыз да. Анан ошол кызым кичирээк кезде мен ушул
Кыргыз билим берүү академиясында иштейт элем. Ал кезде азыркы жанагы Кыргыз патенттин имаратында отурчу элекпиз. Ошол жерде кесиптик чеберчиликти жогорулатуу курсу болчу да. Аны кызым 24-мектепте окучу эле. Анан биз өзүбүз квартирада отурчу элек, бул мед академиянын жанында. Анан эртең менен жумушка келерде кызымды алып келип койчумун. Анан кайра келип балажанга киргизип сүрөт тартчу. Ошол жерде 8-чи мектеп бар эле, музыкалык мектепке барчу. Көбүрөөк мындай кыз мени менен көбүрөөк жүрдү да. Кыз көбүрөөк жүрдү, анан баарлашып баягы эме кылып жүрдү. Анан кызым эми баягы кызымдан кийинки экинчи уулум 3 жаш ортосу. Ал баягы эки балам негизинен мындай тез эле өз алдынчалыгы тез эле болуп калды да. Анан азыр кичүү уулум ушул 9-да, анан чыгып калды. Ушул кичүү уулум наоборот азыркыга чейин кээде менин коюма кире калат да. Анан эми чоң уулдар баягы мындай улам кийинкиси төрөлгөн сайын эле өзүнчө алдынчалык боло берет экен да. А бирок мындай үйдө көбүрөөк мындай бири-бирибиз менен мындай бизге кубанабыз да, бири-бирибиз менен чогуу болсок кубанабыз да. Эгерде мисалы үчүн бири-бирибиз менен үйдө чогуу болсок, мындай үйдө көбүрөөк гармонияга өтө көбүрөөк маани беребиз да. Мен эмне үчүн сурап атам, бул кызык нерсе да. Бул Жапонда көрдүм да. Кыз баласы деле, эркек баласы деле балдары менен атасы бирге душка мунчого түшө берет экен да. Кыз канча жашка чейин? Бир 7-8 жашка чейин бирге жуунуша беришет экен. Анан ошону айтып атканым негизи. Эми жанагы эркек балдарыбыз менен түшө беребиз да. Эркек балдар менен мончого барган учурда баягы кичирээк кезде. Анан эми бала чоңоюп калгандан кийин уже мына бала 9-10га чыгып калгандан кийин уже моюн бербей калат экен да. Бала өзүнөн өзү эле баягы өз алдынча болуп, өз алдынчалык умтулуп калат экен да. Анан эми балаң эркелеп калат кээде, мисалы үчүн ошол жанагы 17ге чыккан балам деле кээде эркелеп тамашалашып мени эметип калат. А жанагы кичүү уулум болсо, эми Кыргызда билесиздер, кичүү уулу эркелей берет, башка боло берет. Айтып атпайбы, кээде менин коюма кирип калат. Ошол сыяктуу жерде. Ошону айтып атам. Биздин кыргыз элинде кандай болсо ошондой. Демек Жапондордо демек кызык практика бул өзү. Ошол неме бул негизи бул деле мындай мээримби деп ойлойм да, балага бергенчи ата эненин. Мисалы өзүң кызың менен деле мындай кучакташып жатканың бул мээрим өтөтпү деп ойлойм да баары. Бул да тарбиянын бир жолу да. Ошол жанагы биз ошо бүгүн азыр бул келгиле коюбуз деген долбоордо ошол иштеп көбүрөөк мындай элди аралап атабыз. Өзгөчө бул жанагы бала менен ата эненин бирге болуусу бул өтө маанилүү нерсе экен да. Мисалы үчүн биз айтып атабыз, ошол китеп окуганда, мисалы үчүн кыздарыңызга китеп окуп бересиз да. Кечинде барып китеп окуп берсеңиз балдарыңызга, китеп окуу жөн эле китеп окуу эмес экен да көрсө. Сиздин балдарыңыз жаныңызга келди. Китеп окуп берип атсаңыз, сөзсүз түрдө сиздин мойнуңузга асылат. Жаныңызга отурат, балким тизиңизге отурат. Демек китеп окуп берүү менен балаңыз менен чогуу болуу менен аларды сиздин мээримиңизге карк кылуу экен да. Демек жанагы сиз Жапондордо ошол 9-10 жашка чейин баягы ата энеси менен бирге болуп, баягы эме кылып аткан эме болсо керек да, мындай ошол ата эненин мээримине карк болуусу баланын. Эң коркунучтуу ушул экен да жанагы. Өзгөчө мына дүйнөлүк мындай практикадан карасаңыз, жана кылмышкерлер, оор кылмышкерлер, өзүнүн жашоосуна нааразы адамдар ошол баягы бала кезден мээримге карк болбой калган учурда дагы жанагы адамда агрессия көбүрөөк пайда болот экен да. Ошондон менин оюмча ата эненин көбүрөөк мындай милдети ошол баланы таанып билүү менен катар эле ошол мээримине карк кылуусу. Балага көбүрөөк мээрим төгүүсү. Мисалы үчүн эгерде балаңыз келип сизди кучактап калса, сөзсүз түрдө кучактап дейт. Анан балаңыз кое бергенче кое бербеңиз. Себептени бала билет да. Бала деп кандай бирден эле сизди мисалы үчүн бир жака барсаңыз, же болбосо жумуштан келсеңиз, мисалы үчүн кучактап калат сизди. Бул сонун нерсе да. Демек бала каалайбызбы, каалабайбызбы ошол ата эненин мээримине муктаж экен. Дагы бир өтө маанилүү кыргыз үчүн дагы бир нерсе. Бул бирөөнүн ырыскысы, бул бирөөнүн мүлкү. Буга тийсе абсолюттук түрдө болбойт. Бул бирөөнүн ырыскысына таптакыр тийсе болбойт деген тарбия бизде мындай Кыргызда азыраак болуп калгандай сезилет да. Мисалы? Бул мисалы эмне үчүн буну айтып атам? Мен буну кийин түшүндүм. Мына иним экөөбүз көп сүйлөштүк. Ойлоп көрсөм, илгери бала кезде мен же болбосо иним деле кийин байкадым да, үйдүн ичинде өзүбүздүн мындай бурчубуз бар да. Ошондо бир куту болот эле, ичинде толтура оюнчук, ичинде солдаттар, машинелер. Анан ошол меники болуп, таятамдагы, тайнемде эч ким тийишмес. Тийгизбейт эмес. Бул меники депчи. Бул запрет катары да. Мен бул жеке ич кийимим сыяктуу болчу. Мүмкүн жылдырып коюшу мүмкүн эле, мындай же сыртта калып калган оюнчугумду алып келип коюшу мүмкүн эле. Карасам, инимде ошондой бир үйдүн ичинде бир бурчу тартма бар эле, ошонун ичинде өзүнүн буюмдары дайым коюлчу да. Бул меники депчи. Анан ошон үчүн
бул бирөөнүкү болгон үчүн эч качан ошого тийсе болбойт деп, бирок бир үй бүлөнүн ичиндебиз. Деген менен кыргыз үй бүлөлөрдө негизинен карап көрсөк, бул мына баламдын бөлмөсү, бул кызымдын бөлмөсү, ошол жака да тык деп кириш керек ичине. Мындай жөн эле киргенге болбойт дегендей тарбия бизде жок деген да. Мисалы, боз үйдө баары эле бир кружкадан иче беребиз баарыбыз. Бирдей эле курткаларды кээде кие беребиз, дайым сурабай делечи. Бир эле кашык менен жей беребиз. Анан кийин меники деген жок болуп калды дагы. Ошо меники деген жоктор, а бул бирөөнүн буюму, буга тийбеш керек. Бул бирөөнүн рызкысы болот, буну урдабаш керек. Буну жарбаш керек деген нерсе бизде кыргызда мындай азыраак болгондо сезилет да. Мунун плюс минусу бардыр, бирок баары бир бул ошол sanctity of property деген инглисче айтканда бул бирөөнүн мүлкүнүн, бирөөнүн менчигинин ыйыктыгы дегенди, кол тийбестиги деген тарбия бизде. Мына карасак, народный пародный болобу, революция болгондо биз заматта урдап талап кеткенибиз ушул меники деген түшүнүктүн биздин тарбияда жоктугунан эмеспи деп кээде ойлоном. Оюңуз абдан мындай кызыктуу экен. Деги эле өзү мындай азыркы коомдо мындай ар бирибиз мындай сөзсүз түрдө бир коомдо жашайбыз да, үй бүлөдө болобу, ошол өзүбүздүн коллективде болобуз, сөзсүз түрдө коомдо бар. Бирок өзүңүз айткандай балдардын бир жеке өзүнүн мейкиндиги болгон аябай сонун нерсе да, баланын мейкиндиги. Себеп дегенде каалайбызбы, каалабайбызбы, бүгүнкү күндө ар бир адамдын өзүнүн жеке мейкиндиги бар да. Мисалы үчүн кээде балдарыңыз мисалы үчүн сиз менен сүйлөшүүнү каалабашы мүмкүн. Анын жеке өзүнүн мейкиндиги бар. Ошол убакта балким ал ойлонгусу келип атат, бир нерсе тынчын алып атат деген сыяктуу. Демек биз сөзсүз түрдө башка адамдын тандоосун, өзүнүн жеке мейкиндигин сыйлашыбыз керек. Анан эми сиздер айткандай жанагындай баягы ар кандай жагдайларда бизде жанагындай жагдайлардын болуп аткандыгы советтик педагогикада, советтик доордун мезгилинде биз коллективдик аң сезимге көбүрөөк тарбияланып калганбыз да. Коллективдик духта. Анан эми кыргыздын тарбиясында дагы сөзсүз түрдө жанагындай баягы бир коомдо, патриархалдык коомдо жашап, баардык нерсе действительно чогуу болгондо, мисалы үчүн баягы чоң ата, бир уруу башчы, сөзсүз түрдө ээлик кылып, анан үй бүлөнүн баардык мүчөлөрү ошого көз каранды болду. Ошол уруу башчы болсо эмне десе ошол деп ошол мыйзам болгон да. Демек ошондой патриархалдык биздин коомдогу мисалы үчүн ошол 20-жылга чейинки ошондой бир коомубуз балким кыргыз элинин сакталышына, кыргыз элинин баягы өзүнүн урут катары сакталып калышына өзү түрткү болду. Өзүн сактап келди бизди, кандай бир деген. Кыштан, жуттан аман эсен сактап калды. Себеп дегенде темирдей тартип болгон да. Ал эми азыркы бүгүнкү күндө 20-жылда биз уже башка бир доордо жашап жатабыз да. Азыркы күндө көбүрөөк жанагындай жамааттык кызыкчылыктан, кээ бир учурларда, айрым учурларда адамдын жеке кызыкчылыгы дагы кандай бир деңгээлде эсепке алыныш керек жамааттын ичинде. Мисалы үчүн эгерде ошол тигил же бул адамдын ички кызыкчылыгы, тандоосу башкаларга зыянын тийгизбеген шартта, демек ар бирибиздин жеке мейкиндигибиз, жеке оюбуз, жеке тандообуз урматталыш керек. Ушундай шартта биз өнүгөбүз, менин оюмча. Себеп дегенде азыр эми дагы эле болсо биз коомдо кээ бир учурда мектептер ушундай бар да, мисалы үчүн баягы бир коллектив бир иштерге ишмердүүлүк менен аракеттенип жүрөт. Ал ишмердүүлүк анча эле жакшы эмес, кээде законго да каршы болушу мүмкүн. Бирок баягы айрымдарын арасынан чыгарбайт. Эмнеге? Сатып кетпей. Биздин коомдо жок. Эгерде адам өзүнүн тандоосу болсо, эгерде тигил же бул жамаат же болсо коомчулук туура эмес иштерди кылып атса, эмне үчүн мен ачык айтып чыкпашым керек? Жок. Мен силерге кошула албайм, анткени силер туура эмес кылып атасыңар. Менин багытым буяка деп. Демек адамдын тандоосун, мындай пикирин сыйрасак, а бирок ошол тигил же бул тандоо жүргүзгөндө жабырдоо кайталап айтабыз. Башка бирөөнө зыян келтирбесин сенин тандоо. Ошондой шартта, менин оюмча сөзсүз түрдө биз ошондо көбүрөөк мындай өнүгүүгө бет алабыз. Тилектиңиз кандай дейсиз? Туура, бул либерализмдин эң фундаменталдык эрежеси. Мен абсолюттук эркиндик деп ойлойм. Бирок менин эркиндигим дагы башка бирөөнүн эркиндигине доо кетирбесин. Доо кетирбесин. Вот маселе ушунда да. Эми адамзат ушуга баратат да, сетикиңиз кандай дейсиз? Мен каалагандай болоюн. Бирок менин эркиндигим мыйзам менен бирөөнүн эркиндигине тоскоол болбосун. Туптуура айтасыз. Мыйзам үчүн кээ бир учурда айтып, кээ бир ата-энелер ушуну бир баягы мындай
ажырата албайт да ошол ортосундачы баягы. Демек адам эркин болсо ал деген оюна келгенин кылбайбы? Жок, оюна келгенин кылбайт. Эркиндиктин жанында жоопкерчилик бар. ооба. Бул негизги нерсе да. Бул либерализмдин эң фундаменталдык эрежеси го. Жакшы. Мен каалаган нерсемди кылайын, бирок ошо мен каалаган нерсе башка бирөө дагы каалаган нерсесин кылып атканда ошого тоскоол болбос. Сону. Ошого доо кетирбес. Сону. Бул демек элементардык аксиома. Демек ушул бул принциптер тилекке каршы Кыргызстанда көп эле сактала бербейт да. Менин оюмча бул сактала турган принцип. Негизги принцип кандай дейсиз? Бул маанилүү. Ал демократиянын шартында маанилүү да. Эгерде балким биз авторитардык коомдо жашап, баягы жанагындай айрым бир топтордун кызыкчылыгын колдоп калсак, бул коркунучтуу. Биз анткени биз бүгүнкү күндө бир демократиялык коомду куруп атабыз да. Демократиялык коомду куруп аткандан кийин бул принцип сакталыш керек менин оюмча. Дагы бир нерсени билгим келип атат сиз жөнүндө өзүңүздө. Могу азыр сөздөрүңүздөн карап мен негизи сизди мурда эле билчүмүн, дагы окуп атам да. Сизди окуп атам дагы эле. Ошол кызыңыздын Зеренин ырдашына же мындай кылган кылыгына өзүң тандооң деп мындай мүмкүнчүлүк берип атканыңыз бул сиз педагогика жөнүндө билим алып билип алган үчүнбү же өзүңүздүн природаңыздан ушундай беле же эмне үчүн ошондой болду? Эмне үчүн ошондой мүмкүнчүлүктү берейин дедиңиз? Эми мен бул үчүн же өзүңүз изденип жүрүп акыры ушундай тыянакка келип атасыз? Мисалы үчүн мен ушул кайрылат элем да, ушул Зеренин чоң атасы, чоң апасы бар да. Анан алар дагы мисалы үчүн Зеренин чоң апасы 5 маал намаз окуган киши да. Диндар киши. Диндар киши. Анан чоң атасы дагы партиялык ошол кызматтарда жүргөн, ошол айылдын деңгээлинде кызматкер жүргөн. Алар түшүнүү менен камырашты. Зерени түшүнүү менен мындай Зерени жектеп, Зерени жокко чыгарып, туура эмес деген жок да. Демек, бул менин тарбиямдан болсо керек. Демек, ата-энем айрым нерселерде, мисалы үчүн бир толеранттуу, мисалы үчүн баланын тандоосуна сый мамиле кылган адамдар да. Анан албетте андан тышкары, албетте педагог катарында мен ишмердүүлүгүм, окуган китептерим, дүйнө таанымым дагы таасир этсе керек да. Ошондуктан сөзсүз түрдө бул баягы мындай мисалы үчүн ушул Зеренин ишмердүүлүгүндө ошондой жанагындай өзүнүн чечим кабыл алгандыгында мындай таптакыр тепки көрсөтүп, мындай өтө чоң бир мындай түшүнбөстүк болгон жок деп айтат элем. Эми акыркы кыска бир неме, кыстарма сөзүңүзгө. Акыркы бир интервьюңузду окуп калдым. Кызык нерсени айттыңыз да. Негизи биз адам баласы бактылуу болууну максат кылышыбыз керек да негизи. Сөз. Бактылуу болуш үчүн бизге ар түрдүү инструменттер керек. Сөз. Ошол мааниде айттыңызга да ойлоп атам. Негизи биздин коомдо акыркы мезгилде адамдар дин үчүн кызмат кылбай, дин адам баласынын бактысы үчүн кызмат кылыш керек дегендей сөз айттыңыз. Ооба, мен айткан бул сөз. Кыска ушуга. Бул негизи өзү байкадасыздарбы, динден тышкары бүгүнкү күндө мындай салт, менталитет деп көп колдонуп атат. Биздин менталитетибиз мындай депчи. Жок, эгерде биздин менталитетибиз, биздин салтыбыз, биздин динибиз адамга кызмат кылыш керек. Биз менталитетке кызмат кылбашыбыз керек. Демек, эгерде менталитетибизде, салтыбызда, динибизде адамдын өнүгүүсүнө тоскоолдук кыла турган факторлор болсо, демек биз аны ревизия кылышыбыз керек, биз карап чыгышыбыз керек. Себеп дегенде анын баардыгы тең адамдын жыргалчылыгы, адамдын өсүп өнүгүүсү, адамдын бир алдыга өнүгүүсү үчүн жаралган нерселер. Менин оюмча. Чоң алкыш. Рахмат сизге. Тилекке каршы бизге берилген убакыт мына аягына келип отурат, бирок менде дагы 1-2 суроо бар эле. Оюмча бул деле кайра жакшы болду. Эфирден тышкары сүйлөшөбүз. Кийинкиге мүмкүн дагы талкууларды кылганга мүмкүнчүлүк мындай шанс берип атат да. Эмесе урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин улус төл жана турмуш көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы аягына келип отурат. Бүгүн бизде тема билим берүү, бирге үйрөнүү, тарбия болду. Ал үчүн бизге коноктоо Асылбек Жоодонбек мырза, педагог жана мындай педагог ойчул деп айтсак болот. Сиз атайын бүгүн келип берип, мындай кызыктуу маек кылып бергениңизге мен чоң алкыш айтам. Рахмат сизге. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуз. Жакшы отуруңуздар.